Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Биз бүгүн ушул энекебиздин жанында отурабыз. Бул жерде отурганыбыздын себептери ушул энеке өзү биринчи айтып эмелеп койсоңуз, тааныштырып, өзүңүз тууралуу маалымат берип койсоңуз. Атым жөнүндө. Ооба, өзүңүз тууралуу. Менин атым Малабек Ашукан. Ооруганыма 42 жыл болду. Ушул деле врачтардын күнөөсү менен болгон вирусту жуусуп, ошондон бери ушулар менен алышып келатам. Дарылардын баары кымбат. Ошо алып келген дарылар мындай четтен мындай кандай десем, колдон сатылган дарынын баары кымбат. Мен Lady Foss деген дарыны алчумун 16-18 миңден. Анан бүгүн акамат келип ошо сүйлөшүп отурабыз. Аябай эле жардам болуп атат. Бул акча кайсы Мал басын айтма. ошо. Анан жанай. Ошо эме больницага барсаң 30-40 миңге дарыланасың. Ал аптекадан ал деп айтпайт бул дарыны. Жазбайт да кандай жана. Обычно больницадан чыккандан кийин оң жесиң дейт да. Ушундай дарыны ичкиле, баланча жерден аласыңар дейт. Анан айла жок аласың жана айласы үчүн. Эми ошо. Мына урматтуу бир туугандар, бул энекенин алып аткан дарысы, мына өзүнүн ичип аткан дарысы, ушул дары биз азыр салыштырмалуу түрдө дагы айтып койгубуз келет. Анткени буну биз бүгүнкү күндө сөз сүйлөп атабыз. Бир нерсени сүйлөсөк, жалаң гана депутаттарды жамандап же күнөөлүүнү издеп келебиз. Бирок мен ушул жерден да айткым келет. Ушул дарыны сатып аткан муну депутат эмес, жөнөкөй эле карапайым катардагы эле бир ушул медицина жаатында иштеген врач биздин агабыз болобу, же ушул ортодо посредник болуп акча көрөйүн деген бир мекендешибиз болобу, биз эскертиш мусулмандарга пайда берет деген. Биз жөн гана эскертип коюш максатында, бирөөнүн айыбын ачыш үчүн эмес, жөн гана эскертейли. Биз эмне деп эскертебиз? Биз ушул дартты жараткандан адам баласы сурап албайт экен, тиленип албайт. Бирок буйруктан тагдыр экен. Бүгүнкү күндө канчалаган сыноо дүйнөсү бул. Сыноо дүйнөсүндө ар кандай сыноолорго дуушар болгон биздин канчалаган замандаштарыбыз жашап жатат. Бирок эң өкүнүчтүүсү, ушундай жан дүйнө жабыркап турганда ушул жетпей аткан дарысына жеткизип коюш үчүн чөнтөгүнүн акчасын чыгарып бергендин ордуна үстүнө асман чапчаган бааны айтып, ошонун аркасында оокат кылып аткан мекендеш, Кудайдан коркуңуз. Кудайдан коркуңуз. Эгерде бүгүн сиз бул дарынын үстүндө акча кошуп жеп, сиз бүгүн тоюшуңуз мүмкүн. Бирок эртең сиз болбосоңуз, уулуңуз же урпагыңыз бул кесепетке дуушар болуп калбасын. Эсибиз барда этегиңди жий деген кыргыздын жакшы сөзүн биз ар дайым айткыбыз келет. Ошон үчүн бул дарылар Индияда мына сиз көрүп турган 4,5 миң сом гана турат экен. Бирок бул дарыны бул жакта 16 миң сомго бул энекебиз алып ичип атат. Ортодо айырманы сиз салыштырып көрүп алыңыз. Ошондо мына азыр биз бул дарыны ача элекпиз. Чок ачайлы. Мына бул дары Индиядагы бүт фирмасы дагы бир, чыкканы да бир, баары эле бир, ценасы эле, баасы гана башка. Мынакей. Мына чок ачып көрөйүн. Мына ушул эле дары, эч айырмасы жок. Мына ушул дары мынакей. Мына. Эч айырмасы жок дары. Бирок бунун айырмачылыгы сиздин абийириңизде турат, айырмасы. Биздин абийирибизде турат. Эгерде бул дарыны ичишлик, бул дарыга сиздин тагдырыңыз байланбасын. Эч кимдин тагдыры бул дарыга байланбасын. Кудайдан корко жашайлы. Дүйнө 3 күндүк, бирок 3 күндүк дүйнөдө мындай бул өтө туура эмес көрүнүш. Мисалы, мына салыштырып көрдүк да. Салыштырып көрдүк. Биз ошол жактан $1000 дары алдык. Дары алып туруп бияка мекендештерибизге, замандаштарыбызга алып келип берели ортодогу бааны эсептесек, биз $3,5 миң бизге киреше түшөт экен. $1000.
Бул деген эмне дегендик? Биз азыр толук немени алып көрсөк, мындай пачкадан биз 100 штук алып келсек, 3 миллион 600 миң сом акча түшөт экен. 3 миллион 600 миң сом мына 100 пачка коробкадан бизге киреше түшөт экен. Муну биз далилдеп беребиз. Бирок Кудайдан коркуңуз. Мынакей энекеге биз бул дарыны жөн гана акчасына эмес, биз бул энекебизге, мына апаларыбыз Кайрымдуу Бол коомдук фонд энени урматтоо менен иш жүргүзүп келебиз. Бейиш эне таман астында деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Энени урматтасаңар силер жашоодо бактылык табасыңар. Атаны кадырласаңар жашоодо ордуңду табасың деген. Ошон үчүн ата кадырына жетейли, эне кадырына жетейли. Азыр мындай энелерибиз бул дарыга жете албай отурат зарыгып. Бирок биз энелерди заргакшатып ыйлатпайлы. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биз Кудайдан коркуп мына энелерди бейиш эне таман астында десе, анда келгиле энеге кызмат кылайлы. Кызмат кылууга чакырабыз. Бизден кийинки улуу муунга акыл үйрөтө албайбыз, бирок өзүбүздөн кийинки жаштарга биз акыл айткыбыз келет жана кеңеш айткыбыз келет. Энелерибизди урматтайлы, сыйлайлы, аларды бар кезинде бактайлы, жакшылап Кудай буйрса. Анан мына энеке, биз буну үстүнө акча кошуп, сизге алып келип сатып, үстүнөн пайда көрөйлү деп эмес. Бизге сом эмес, соок пайдасы керек болуп турат. Сизге окшогон эненин батасы керек болуп турат. Муну ушул бүт туш тарапта иштеген, мисалы кыргыз бир туугандарыңыз, замандаштарыңыз, балдарыңыз, уулдарыңыз, кыздарыңыз чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жүрөт. Ошолор бизге аманат акча салышат. Анан биз ушинтип сиздерге окшогон эненин батасын алайлы, ушу чогуу чара барыбыз. Анткени жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген. Бул дарыны сизге акысыз эле берип, ушуну дарылан ичип, ден соолугуңузду жакшыртып, биздин каршыбызда төрүбүздүн көркү болуп сиздер отуруңуздар. Кудай буйрса. Ошого бата берип коюңуз энеке, баардык балдарыңызга. Амин. Айлана Кудай ишиңерден ийгилик болуп, Кудай Алла Таалам колдосун. Башкасы жалган болсо да өлүм макул жашоодо. Коркуш керек өлүмдөн. Ошон үчүн Айлана Кудай мына ушундай кайрымдуулук кылып аткан азаматка рахмат. Канчадан бери ушундайдан дарыдан канчаны алып ичип атабыз. Аманчылык болсун, бала менен, элге аман бол айланайын. Ушундай кайрымдуулук кылып атканда, кандай десем, миңерде ырас. Миңерде ырас айна. Кудай ушу эме берсин. Ишиңе ийгилик берсин. Ушунча ишиңи соопчулук кылып атасың эле кетип алайын. Кудай буйрса мынакей аракет кылсак, Дарт берген Кудай дава берет. Илдет берген Кудай Алла шифа берет деген. Ал адамдын колунда эмес, Алланын колундабыз биз. Баарыбыз Аллага жаныбыз аманат дейм. Азыр элдер акча дейт. Мына ушундан канчаны алдык? 16 башында 18 миңден. Андайын 512 доллардан да алып турдуңар, э? 512 доллардан алган. Биринчи алып баштаганда муну дарыны 512 доллардан алып атыптыр. Бул үй бүлөнүн мына ушул энекенин да балдар кыздары тырмышып, мынакей ушул апаны ким гана бооруна кысып энекебиз кашыбызда болсун деп ар бир бала жан үрөп чуркайт. Бирок 512 доллар деген эмне деген акча? Бизде бир 37 миңге жакын. 37 миң сом экен да, бул карачы 37 миң. Кел бир тууган. Жашоодо адам болуп жаралып, адамча жашаганды билели. Адам болуп жаралып, айбанча жашаган жашоону токтотуш керек. Ошон үчүн жакшылык кылууга гана чакырып калабыз. Эч кимибиз оорубайлы. Эч ким оорубасын. Эне жүрөгү. О энеке, бакыт жайт жамалыңда, ойго баттың доорумда, заманымда. Неге анда асманды карап жүрөм? Бейиш болсо өзүңдүн таманыңда. Ооба бейиш, мээрим бар катылбаган. Ооба бейиш, бакыт бар жашырбаган. Тирүүчүлүк өкүмүн сүрөт анан, наадандардын максатын батырбаган. Кадамынан күнүгө тапкан ардак, кимдер сенин ролуңду аткара алмак? Тагдырымдан запкы жеп кулап жатсам,
жүрөгүңдү берерсиң башка жаздап. Балалык доор, өмүр да өтүп жатат. Бир бурчунан бир бурчка көчүп жатат. Сен делгенде карайлап жарык таппай, сенин гана тилегиң эшикти ачат. Бир окуя жүрөктү келет өйүп, бар бактысы чайпалып, кеме чөгүп, жээкке сүрүп бул турмуш таштады эле, жан досумдун жаш эле энеси өлүп. Оңой менен кайгыны тоготпогон, майышса да кайратын жоготпогон, өмүрүндө ыйлабас ошол досум энекелеп, жер муштап шолоктогон. Карегиме кан толуп көлкүлдөгөн, калдым досум тагдырдын өртүндө мен. Энекең бар, сезилбес азыр сага, дүйнөдө жок бактылуу сенсиң деген. Достун сөзү чынында тереңде экен. Кайдан билдим кайгыга эленбесем, бар дүйнөмдү ичинен багып жүргөн бакытымдын башаты энемде экен. Байкоо салсам өзүмдү терең карап, мен чырпыкмын, балпайган энем дарак. Октоп келсе мылтыгын ажал бир күн, ойлонбостон мен үчүн энем барат. Жолдор татаал өмүрдө эне баскан, көөдөндөгү көзүмдү энем ачкан. Кара түнгө айланып энем жокто, каралбаган үйдөймүн желе баскан. Ашууларга көз жетпейт энем ашкан, санааларга сөз жетпейт эне баткан. Энелерди окшотом зор кемеге, түйшүктөрдү көтөрүп келе жаткан. Күл түңдөгөн уулдарын коша жандап, эне жүрөт чечилбес түйүндө да, таяк менен үмүттү кошо кармап, эне жашайт карлар үйүндө да. Жакшы ойлор заматта тебеленип, колум барбайт кээ кезде жазаарга да, оокат сатып турмушту тегеренип, эне жүрөт күнүмдүк базарда да. Кол жетпеген сыйда да эне жүрөт, шор кетпеген ыйда да эне жүрөт. Тирүүлүктү айланып күн сыяктуу, тириликти жылыткан эне жүрөк. Тереңинде күн жаткан эне жүрөк, сезимине гүл баккан эне жүрөк. Ата журтка мээримин төшөп коюп, таш жолунда өмүрдүн эне жүрөт. Көлөкөңдөй өлгүчө коштогон ким, көңдөй уулун жаманга кошпогон ким, бейишиңден айырган тозок ошол энелердин жүрөгү токтогон күн. Эч ким сыздап энесин жоктобосун, энелердин жүрөгү токтобосун.